Мына Карасайга баратып, жол тазалап атып, мына жол тазаланганы. Тигине погрузчик да сайылып жатат. Мына биякта бир машина сайылып жатат. Мына биякта тиги военныйлар турат сайылып. Мына биякта бул машина сүйрөгөн жатат, бул спринтерди. Мына бензин жок. Бүгүн канчасы эле? Урматтуу көрөрмандар, бүгүн 2-июнь 28 май түнү кар жааган, жол жабылган, 1 метр кар жааган Карасайга. Мынакей жолду кумтөрдүн бульдозер келип ачып кеткендей кебетеси. Азыр биз мына Узун кыянын коктусунда жатабыз. Могу жерде түнөдүк. Түндө түнөдүк. Биринде келген түшшенде. Мына бүгүн экиси түш оду. Мына состояние ушу. Союз кезинде Барскон Акжыраак жолу 300 км. Эме союздук маанидеги жол болчу. 7 дырпы бар болчу. Ар биринде техника турчу. Азыр 3-дей онун бир техникасы жок, бир дырпы жок. Мына азыр кумтөрдүн бульдозери кырташта чөгүп кетти деп жатат. А деу сурап келген погрузчик мына бу жерде чөгүп жатат. Мына дегенде сайда. А бу жерде эл кырылып атат. А мал кырылып атат, то есть сыртта. 5 күн болду, 5 күндөн бери жайытка чыкпаган мал мына чөп жүктөп келе алгандар жетпей атат монтип. Мамлекеттен эч нерсе сурабай, өз жанын өзү багып мал өстүрүп аткан фермерлер жолду эле ушу тазалап берип турса болду эле деп атат. Мына момда элдин баарынын ачуусу келип турат. Ушул жерде түрөп 2 күн, 3 күндөн бери жүрөбүз дейт. Ушуну бир караган жетекчи барбы? Министерство транспорта кайда? МЧС кайда? Областтык жетекчилер эмне карабайт? Жаның күйгөндөн айтасың просто.